Салам достор, силер Flutter сабагындасыңар жана бүгүнкү сабакта мындай меню, 3 чекит менюсун жасамакчыбыз. Мындай анда эмесе достор кошулгула сабакка. Анда баштайлы сабагыбызды. Мына достор, бизде стандарттык мобилдик тиркемебиз бар. Жана бул lib деген папканын ичинде дагы бир homepage.dart деген папка бар. Анын ичинде дагы эки мындай файл бар. Биринчи main dartты көргөзөйүн. Main dartта эмне бар? Стандарттык main dartыбыз жана биринчи бет homepage. Стартовый баракчабыз homepage. Жана homepage менен тааныштырайын. Homepage ачабыз дагы. Homepage'ибизде азыр эмне бар? Homepage'ибизде мына аббарыбыз бар. Аббардын ичинде меню сабагы деген текст бар, жана анын стилдери бар мындай. Ошол достор, анда баштайлы сабагыбызды. Дагы айта кетчү нерсе, биякта OnePage деген баракчабыз бар. OnePage деген баракчада эмне бар? OnePage деген баракчада мына аппарыбыз бар. Аппарда текст бар. Flutter Usta деген жазуусу менен жана стилдер менен. Анда баштадык достор. Биринчи жазып алайын, андан кийин түшүндүрүп берейин. Мына достор, биздин pop-up меню батонубуз даяр болду. Бияктан түшүндүрө кетейин. Pop-up меню батон деген өзү 3 чекит меню дегенди түшүндүрөт. Item builder бул именованный параметр. Жана бул build context дейбиз кашанын ичинде да, establishing функция дейбиз. Төртбурчтук кашан ачабыз дагы, анын ичинде жазабыз. Эмне деп жазабыз? Pop-up меню item жазып жазабыз. Pop-up меню 3 чекит меню жана item деген элементтери дегенди түшүндүрөт. Элементтери булар. Мисалы, биринчи элементи мааниси. Биринчи элементтин мааниси жана анын ичиндеги салынган элементи. Анын ичиндеги салынган элементи эмне? Текст. Текст. Эмне деген текст? Биринчи барак деген текст. Биякта өзүңөр стилдерди берип койсоңор болот. Стил берген жерим жок. Экинчи элемент. Экинчи элемент мааниси. Value мааниси деген жазбай койсоңор деле болот. Жазып койсоңор пайдасы тиет. Child деген ичиндеги элементтер, же болбосо баласы деп коебуз биз. Баласы деп коелу мындан аркысын. Анын ичиндеги болгону текст, экинчи барак деген текст жана ошондой эле үчүнчүсү эч айырмасы жок.
Бул экөөнүн эч айырмасы жок. Жана төртүнчү элементи болсо, төртүнчү элемент болсо сөлөкөт же болбосо иконка, айкон. Анын ичиндеги элементи текст эмес, бияктагыдай. Биякта текст дедик го, үчөөнү тең. Текст эмес, биякта иконканы көргөзүп койсок деле болот. Айкон дейбиз дагы. Мына icons send деген айконканы белгилеп койдум. Анда достор көрөлү эмне жазадык, кандай кылып жазадык. Мына код. Анда тест кылалык. Main дартка кирем дагы. Start debug'ты басам. Мынакей достор, биздин тестибиз менюбуз тестке жүктөлдү. Анда көрөлү. Мына 3 чекит пайда болду бул жерде. 3 чекитти басабыз. Басканда мына көрүп тургандай биринчи барак, экинчи барак, үчүнчү барак жана сөлөкөтүбүз, иконкабыз, сөлөкөтүбүз, иконка десек болобу же сөлөкөт десек оң болобу. Мына үчөө тең пайда болду, төртөө тең пайда болду. Биякта бул эчтеке кылбайт, мисалы жөн эле текст менен сөлөкөттөр. Азыр бул сөлөкөттү башка баракка жөнөткүдөй кылып коелу анда. Homepage-ибизге киребиз дагы. Достор, мына бул сөлөкөттү навигация кылып жазайлы, башка бетке, башка баракка жөнөткүдөй кылып. Анда эмесе жөнөдүк. Бизге эмне керек? Бул pop-up menu item немени жазганга мүмкүнчүлүк берет. Түз эле ичине функцияны жазганга. Анын үчүн мындай ылдычыбыз дагы on tap дейбиз. On tap дегенден кийин ичине түз эле функциябызды жазып баштасак болот. Навигациябызды мына достор, навигациябызды жазып бүттүк. Навигатор push дедик, контекст дедик, материал page route дедик, builder дедик андан кийин. Бул кашанын ичинде кыйгаш ылдый жагында сызык дедик. Бул эмнени түшүндүрөт десе, бул параметр бар, бирок параметр маанилүү эмес дедик. Дегенди түшүндүрөт. Жана бул стрелочный функция эмнени түшүндүрөт десе, бул on page деген баракты кайтарып бер, же болбосо return дегенди түшүндүрөт. On page деген баракты деп жазгандан кийин биякта автоматтык түрдө VS Code импорт кылды бул баракчабызды. Бул баракчабызды one page деген баракчабызды автоматтык импорт кылды. Эгер автоматтык импорт кылынбаган болсо, анда импорт кылышыбыз керек болот. Анда жаңылайлы дагы көрөлү. Мына достор, биздин pop-up менюбуз даяр. Pop-up менюнү басабыз. Мына биринчи барак, экинчи барак, үчүнчү барак деген текст турат жана сөлөкөтүбүз турат. Мына сөлөкөттү азыр басабыз. Мына басканда Flutter Usta деген one page'ке чыктады. One page'ти ачып көрөлү. One page'те
İşte эмне бар мына? Аббар бар. Аббарда текст жана Flutter Usta деген жазуубуз бар. Өзүңүз көрүп тургандай навигациябыз иштеди. Ошол достор, анда сабак жаккан болсо лайк басабыз, жакпаса дизлайк басабыз, жана комментарийде дагы каалоо тилектер болсо же кандайдыр бир сөздөр болсо жазабыз. Мына one page'ибиз мындай. Home page'ибиз мына мындай. Мейин дартыбыз болсо мындай. Достор, анда сак саламатта болгула, жолукканча.